край надо было восстановить ребят после олимпийской сборной, после национальной. Ну и больше занимались групповыми командными взаимодействиями, то есть непосредственно подготовка к 2 играм шла. Ну, в принципе, очень рад, что все вернулись без травм, все живы-здоровы, поэтому как бы будем надеяться, что старт сезона получится максимально положительным для нашей команды. Birinchidan bardıq futbolistlerdi jana mashg'ulotchilarni жаңы сезонda kirib kelayotgani bilan qutlaqlaymiz. Bu kunlarda aябай sabırsızlıktan men kutdik. Dayardık aябай son bo'ldi. O'ta jo'g'ri dengelde dayardık o'tdik desek bo'ladi. Buyursa oşol dayardıkta trenerlerdi bizge işlemini ertenki birinchi o'yindan aябай жақсы атқарганга hareket kılabız da. Vatandaş жөнүндө турсун айтсам анча да көп информациябыз жок. Бул ватандашыбыз бул жыл жогору лигаға чыкты. Анан алдындагы оюнчулар менен көбү менен курама командада да ойногон оюнчулар бар. Опыт жактан, тажрыйба жактан күчтүү балдар бар аябай. Мурунку жыл чогуу ойногон балдарым бар бул командада. Мен ойлойм ватандашыбыз да азыр күчтүү деп айта алам да. Бүгүнкү күндө азыр Кыргызстан ар бир командалар жакшы оюн көрсөтө алат да. Ар кимчи ошого биз аракет кылышыбыз керек. Эртеңки оюнда атаандашыбыздан көбүрөөк мээнет кылып оюнду түгөткөнгө.